жөнүнө азыр үйүндө бош болгондуктан келип бизге мына элчилик кызматкерлерине көмөктөшүп жардам берип атышат. Бул кыздарга дагы ушул кыздардай болуп келип жүргөн кыз жигиттерибизге, волонтерлорго дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Үйдөн отуруп сындап, жөн эле кур сөздөрдү айтып отурбай, мына чындыгында келип, ушундай оор күндөр келип, өздөрүнүн убактыларын алып, ден соолуктары менен, мындай айтканда, рисковать этип келип жардам берип атышат. Келип жардам беребиз деген волонтерлорго мына Гүлбарчын эшиги дайыма ачык. Андан сырткары Москвадагы диаспора коомдук уюмдар мына график түзүп алып, бизден өкмөттөн бөлүнгөн жардамдарды ошо продукт иретинде таратылып атат. Күнүнө 300 кишиге чейин таратылып атат. Ошону график түзүп алып, ар бир коом уюмдар өздөрүнүн машиналары менен, өздөрүнүн бензиндери менен адрестерди алып, продуктларды таратып атышат, азык-түлүктөрдү. Бул дагы Москвада барыңыздар билесиздер. Москва абдан чоң шаар, чоң мегаполис. Бул жерде бир жерден бир жерге жетиш абдан чоң оорчулук болот. Ошон үчүн 200-300 кишиге азык-түлүк таратыш бул дагы абдан чоң эмгек. Бардык коомдук уюмдарга, активисттерге терең ыраазычылык билдиребиз. Мына Гүлбарчын ушу волонтерлордун, колл-центрдин волонтерлорунун башында туруп, уюштуруп, күн-түн ошолордун жанында болуп, өзү мына азыр элчиликте жашап атат. Гүлбарчынга да терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул оор күндөрү 24 саат бою иштеп атат Гүлбарчын. Бул жерде Чыңгыз деген дагы биздин активист жигит бар, өзү айткандай жөнөкөй таксист. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Өзүңүздөр көрүп тургандай бүгүнкү рейсте 99% уюмдар кыз келинди. 1% Орукчандар жок. Орукчан деген жок, бир эле. Бир киши үтүп алып чечилдик. Азыр комиссия чогулганда дагы кеңешебиз. Азаматтар жана жигиттер, кыргыздын мырзалары, кыздары баары келип кызмат кылып, эч кандай жардам, эч кандай жанагындай элдин баары мына Улан мырза дагы келип бир интервью берип жакшылап атат. Мына бuyakta Карим Торобеков деген мырза активист, Нурлан деген мырза, мына ушулар башынан баштап чындыгында күн-түн мына кызмат кылып атышат. Бакылдап, сындачу жерден сындап атышат. Түнчүндө келип жардам берчү жерден жардам берип атышат. Мына ар бир рейс болгондо келишет. Андан сырткары жанагындай азык-түлүктөрдү тараткан убакта ар дайым ушул келип жардам берип атышат. Бул жигиттер дагы мамлекеттен же башка жактан бир тыйын эмгек акы алышпайт. Мына патриот жигиттерибиз, мына Улан Кошматов деген жанагы груз 200-лерди жөнөтүү боюнча көп биздин мекендештерге да жардам берип атат. Моргтон ошол жана груз 200-н кээ бирөө билбейт кандай жол менен. Азыр жолдор дагы оор болуп атат. Машина издеп таап, ошо жалаң автоунаалар менен кетип атат. Башында бир 10га жакын мекендешибиз бияка коюлду да. Башында жол башлаганда Якутия, Камчат, Сахалин региондордо, ар бир региондордо бирден-экиден коюлду. Москва шаарында дагы, Москва областында да коюлду. Жол жабык болгондугуна байланыштуу бул жерде өтүп кеткен маркумдар
биздин мекендештер бияка коюлду. Туугандары айла жок деп бияка макул болушуп коюшту. Эми азыр Кудайга шүгүр груз 200-лерди жолдон өткөрүп атат. Груз 200-лер мына күнүнө 2-ден 3-төн Улан Кошматовго көп кайрылышып, таксист балдар Кыргызстанга чейин жеткизип берип атышат азыр. Негизи кызмат кылган жигиттерге, мырзаларга баардыгына ушу аттары аталып аталбай калган жигиттерге баардыгына ыраазыбыз. Ушундай аманчылыкта жакшы күндө жолугушалы. Буюрса бул күндөрдө өтөт. Мынакей ушундай штаттын башында Аскар Саманбекович баштаган балдар, чыңыздар, Карим баштаган балдар, кыздар жүрөт. Ошон үчүн урматтуулгандар. Бул күндөр эми өтөт, баары жакшы болот. Аман-эсен бүгүнкү рейс өткөзүп алгандар. Рахмат. Тарых мынакей бүгүн жалаң айымдарыбыз учат. Болгондо дагы боюнда бар айымдар. 400гө жакын биздин айымдарыбыз 2 жашка чейинки наристо болмаса. Бул да болсо кыргыз элинин Бул да биринчи жолдо мындай. биринчи жолу кыздын кырчасы болуу демекчи, биздин айымдарыбызды сыйлап мына бул жигиттер. Ошол Орусда дагы мындай тяжелый болезнь бар жигит мырзалар дагы жол коюп, биздин аял кишилерибизге рахмат баардыгын ушунду. Аскар Саматбеков, сизге да рахмат. Ички иштер министрлигинин атынан өзүңүз баш болуп уюштуруп, башынан пандемия башталган күндөн тартып жүрөт. Сиздин жамаатыңызга, сиздин коллегаларыңызга да чоң Рахмат. Чоң рахмат. Дагы бир жолу айта кетсек, урматтуу мекендештер, паника кылып кетет элек Кыргызстанга деп паника кылбаңыздар. Мына бүт оор күндөрдүн баары артта калды десек болот. Мына 2 айдан бери карантин болуп, Москвада жеңилдетүүлөр башталды. Мына көп адамдар жумушка чыгып иштеп башташты. Азыр 1-июндан баштап дагы жеңилдөөлөр болот. Маалыматтар боюнча июнь айында көптөгөн жеңилдөөлөр болот деп атат. Мен билгенден азыр эмгек акылары да жакшы болуп атат. Мына жана доставка службасында иштеген балдар 60 000, 70 000ге чейин рубльга чейин акча таап атышыптыр. Андан сырткары ар кандай стройкаларда көптөгөн жумушчу орундар бош. Мына канчалаган күндө ар кайсы WhatsApp тайпаларда суроолор келип атат. 100 бала керек, 50 бала керек деген ошо курулуш компанияларынын уюштуруучулары менен сүйлөшсөк, азыр чындыгында жумушчу орундар абдан көп экен, иштей тургандар жок дейт. Андан сырткары азыр дагы көптөгөн чоң ишканалар ачылса, дагы мына жумуш орундары көп болот. Андан көрө азыр Кыргызстанга шашпай, ушул убакта иштеп, ушул Кыргызстанда бир туугандарыңарды, ата-энеңерди ошолорго көмөк көрсөтүп, бул жерден жардам берсеңиздер пайдалуураак болот дейм. Паника кылып көпчүлүгү түшүнбөй эле Москвадан коркуп атабыз деп, кандай болуп калат деп паника кылгандар суранып кетебиз. Бул жакта болуп турсаңыздар пайдалуураак болот. Мына Мирбек Молдокунов биздин инибиз, Москвадагы КТР телекомпаниясынын бул жердеги корреспонденти. Мына Мирбек чындыгында профессионал корреспондент экенин мына ушул 1 жылдын ичинде көрсөттү. Өзүңүздөр ар бир репортажын көрөсүздөр, абдан жакшы тартат, абдан жакшы көрсөтөт. Мына Мирбекке дагы рахмат. Бул жерде мигранттардын жакшы болуп аткан иштерин, ар кандай көйгөйлүү маселелерди түз жана так чагылдырып берген үчүн Мирбек мырзага дагы чоң рахмат. Бул жерде азыр маалымат берип өткөндөгүдөй бир тараптуу видеолор болуп кетпесин деп атабыз. Бүт ачык көрсөтүп атабыз. Эмне болуп атат, кандай болуп атат.
Саргана кандай болуп келип тизмеге кошулдуңар? Через посольство кошулуп. Ошо кандай болду бир айтып берип койсоңор. Не деп сүйлөйбүн? Жок, кандай болуп келдиңер? Кимге кайрылдыңар? Арыз тыштап кандай болду? Бүт ошонун баарын айтып койгон, бул жерде эч деле эме жок деп. Посольствого келип, биз элден уктук, арыз жазыш керек, личный кагазы, справка. Ошолорду тапшырды. Өздөрү кабар берди. Рахмат чоң посольствого. Сиздерге да жолуңар шыдыр болсун. Аман эсен барып, Кыргызстанга барып. Вообще сүйлөй албайм да, болбосо жаман сүйлөп коймокмун. Биз ишенген эмеспиз. Кетирсе ушундай тааныш кириш болуп эле кетип барып деген ой менен турганбыз да. Бирок азыр уже ишенип атат, көз көрүп. Ушул честно эле болуп атат деп ойлойм. Кыргызстан рекорд коюп Баары жакшы документально деп эч кандай баягындай мактанышсыз жок. Рахмат. Аман эсен жетип алыңыздар. рахмат чоң. Тилекке каршы самолетто 400 эле орундук экен. Азыр 400 киши мына монтип рахматын айтышса, жакта 1,5 миң киши ар кандай терс ойлорун айтып атышат мына эртеден кечке. Баары ошо кетпей калган 1,5 миң киши налатка чейин айткандар бар. Кетпей калдык деп таарыныч сөздөрүн айткандар бар. Эми айла жок экен, баарын бир рейске батырып кетире албайт экенбиз. Мына могул жерде отурган 372 айымдар баары ыраазычылыктарын билдирип, сүйүнүп атышат мына Кыргызстанга кетип атабыз деп. Кудай буйрса, кийинки рейсте дагы калган, учпай калган биздин айымдар, апалар, эжелер сабыр кылып туруңуздар. Кудай буйрса, эмки рейске дагы кошуласыздар. Сабырдын сүрүктүү сары алтын дейт. Бул күндөрдө Кудай буйрса мына өтөт. Бул да чоң сыноо. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, баардыгыңыздарды сабырга чакырабыз. Сабыр кылыңыздар. Карантинда бүтүп калды. Буйрса, жакшылык күндөрдө жолугушалы. Tamam, aktivist ballar жардам берип атышат. Азыр мен тартып атам, азыр тартып атам. Акбар деген биздин патриот жигитибиз жардам берип жүрүшөт. Бул дагы бир жигиттер тарихи сүрөт деп тартып атышыптыр. Мына бүт боюнда барлар. Кыз келиндер. Биринчи жолу ушундай болуп атат. Дагы мында ускирап мына Дагы бир жолу Бататтан барын айдап коюн дейсиң. ушул биздин кыз келиндерге ак жол тилеп коелу. Аман эсен жетип алышсын Кыргызстандан. Эркектер өткүлө. Аман эсен көз жарып, Качып тургула. биздин кыргыз элинин санын көбөйтүп, келечекте ушу Кыргызстандын келечегинде чоң Кыргызстандын өнүгүшүнө салымын кошчу кичинекей уул кыздарыбыз көрүлүшүнө биз
тилек кылалы. Кичине бир радостно. Баарынын маналары жакшы үйгө кетип атабыз. Толку. Oyun ağrıları geçti. Россиянын дагы жарандар учуп атат бизнес класс менен. Россия посольство, Кыргызстандагы Бишкектеги Россиянын посольствосунан келген катка ылайык бизнес класстан орундук алышып мына Россиянын жарандары учуп атат. Келип онда жардам берип атышат активист балдарыбыз. Сыдык деген биздин активист, патриот. Ушул Кара Суу районунда көптөгөн сооп иштерди, жакшы иштерди алып барып жүргөн, себепкер болуп жүргөн жигиттерибиздин бири. Сизге дагы Алла разы болсун. Башкадагы канча жардам берип аралашып бизге. Азыр мурунку айтылган сунушка ылайык жигиттер келди. Бардык Москва өлкөсүндөгү коомдордон, уюмдардан келип азыр волонтер жардам берип жүрөбүз. Карындаштарга, эжелерге баарына стрессдеген ылдыйдан тосуп алып жүктөрүн алып чыгышкан. Алла разы болсун баардык жигиттерге. Ийгилик, амансыз жетип алсын, эч ким оорубасын. Рахмат. Рахмат. Чоң рахмат. Гулайым Якупова деген биздин Фейсбукта мына жазып атышат, канча акча бериш керек, чтобы списокко илиниш үчүн дейт. Гулайым Якупова айым сизге жооп беретинди айтайын. Мындай ойдон алыс болуңуздар. Мына могул жерде 372 сиздин боюнда бар кош бойлуу кыз келиндерибиз учуп кетип атышат. Мына комиссиядан өтүп, врачтардын көзөмөлүнөн өтүп, жакшынакай 1,5 миң кишинин ичинен арыздарынан карап тизмеге киришти. 1,5 акча бере калгыла, мен чечип берем дегендер булар алдамчылар. Мындайда тез арада бизге кайрылгыла. Мыйзам чегинде андайларга, андай шылуундарга, орусча айтканда мошенниктерге мыйзам чегинде чаралар көрүлөт. Андай провокацияларга алдырбаңыздар суранабыз. Элчиликке акча берип өтсө болот экен, тизмеге жазылса болот экен деген андай жалган маалыматтарга ишенбеңиздер. Баары ачык. Коомдук уюмдардан көзөмөл кылып атышат келип. Ар бир списокты бирден карап, мына мондай маскаларды таратып атышат. Бекер активист кыздар келип. Буюрса элчиликтин ушу Фейсбуктагы баракчасын карап туруңуздар. Эртең менен самолет учканда толук маалымат берилет. Канча киши учту, кандай учту, толук маалыматты ушул элчиликтин баракчасынан маалымат аласыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Бейпил түн саламатта болуңуздар.